Президенті Сооронбай Шаевич озы құттықтап атты сізді. Кайым Исмаилов 1942 жылы соғышқа аттанып, Украина, Молдова, Беларусь жана башка жерлерде кандуу кармаштарга катышкан. 1946 жылы мекенине кайтып, укук коргоо тармагында кызмат өтөп, ардактуу эс алууга чыккан. Кайым Аксакалдын улуу ата мекендик согушта кылган эмгектери унутта калбай, бул жолу ал жеңиштин 75 жылдыгына арналган Кыргызстан менен Россиянын мааракелик медалдары менен сыйланып турат. Mahalleni körkü bol jüröring. Bunысы ушул президенттин удостоверениясы. Mana. Öşül Rossiyanikini udостоверениясы var belgisi. Rahmat edim mana şu prezidentimiz mana medallarını sıyladı, kança yaxşı nümelerimiz sıylab. Rahmat şularga ömrünüz kaldı baraka bilsin. Kudayım parası kalan tinç olup halkın hizmetini müşkül nasip etsin. Endi biz görgön oşunda kıyınçısızlık görmesiniz kim. Bardağınlardan Kudayatara tinçlik amanak tanısasın kalp bilsin. Memleketimiz tinç olsun. Yüzümüz abat olsun. Bardağınlarga sağlık salamat ömrünüzü baraka payız. Aklını sınarma olalım. Allah'a ekber. Араван районунун тургуну Базарбай Калмуратов 1941 жылы согушка аттанган. Алгач Смоленск шаарында даярдыктан өтүп, СССРдин бир топ шаарларын коргоп, биримдик жана ынтымак менен душмандын мизин кайтарганын айтат. Smolensk'de okuttu. Смоленскиде чиркөөдө даярдыктан өтчүбүз. Себеби немистер чиркөөгө бомба таштачу эмес. Ошентип мен даярдыктан өтүп пулеметчик болдум. 1943 жылы немистер менен салгылашууда жарадар болуп, госпиталга жаткам. Кийин дарыланып чыгып мекениме кайттым. Бүгүнкү күндө облуста 23 улуу ата мекендик согуштун 710 оруктун эмгекчилери бар. Жеңиштин 75 жылдыгына карата аймактагы ар бир согуш ардагерине Россия жана Кыргызстандын мааракелик медалдары тагылды. Мындан сырткары мамлекеттен ар бир ардагерге 75 000 сомдон бөлүнсө, жергиликтүү бийликтер да каражат бөлүшкөн. Ар бир озанч башкаруу органдары мамлекеттерибизлер оздорууну ушул жеңиш майрамы менен куттуктап ветерандарга, алар деле өзүңөр күбөс болдуңар, баалуу белектер менен ал продукта менен анан накталай акча менен сыйлыктар тапшырышып атат. Эң биринчи кезекте урматтуу президенти Сооронбай Шариповдун ушу жарлыгы ылайык ар бир ушул катышууларга, инвалидтерге 75 000 сомдон, 15 000 сомдон баягы ушул мезгилде эмгек кылган ветерандарга аларды бардыгы бүгүн тапшырылып бүттүлдү. 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштагы жеңишке 75 жыл, мааракелик медалдар өлкө аймагындагы 234 ардагерге жана 1769 оруктун эмгекчилерине тапшырылат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Бош.